11 каналында жаңылыктардын кечки чыгарылышы, студияда Назика Тамбекова. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү күндүн жаңылыктары. Абакта ачкачылык кармаган Абековдун ден соолугу кескин начарлап, тергөө абагынан түрмө ооруканасына которулду. Түркияда экстремизмге шектелип 5 кыргызстандык жаран кармалды. Алар менен кошо дагы 33 адам Сирияга өтүп кетерди. Күч кызматкерлери тарабынан колго түштү. Тоо бурчактын баасын ким көтөрөт? Өкмөт башчы Темир Сариев таласка жөнөп кетти. Премьер-министр төө бурчак баасын 60 сомго көтөрүүнү убадалады. Алгылыктуу чет элдик жаңылыктар менен эми кененирээк. Түркиянын Адана провинциясында ислам мамлекети террордук уюмуна кирүүгө азгырылган деп жалпысынан 38 адам кармалды. Алар Азербайджан, Индонезия, Ирак, Иран, Кыргызстан, Тажикстан менен Оогазстан жарандары болуп чыкты. Кармалгандар Түркия аркылуу Сирияга өтүп, ал жерде ислам мамлекети үчүн колдоо көрсөткүсү келген деп айыпталууда. Колго түшкөндөрдүн баары тиешелүү документтер толтурулгандан кийин андан ары депортация кылуу үчүн миграция кызматына өткөрүлүп берилди. Сирияга жалпы жонунан 400-гө жакын кыргызстандык бул террордук уюм катарында күрөшөр айтылып келет. Ал арада Өзбекстанда дагы ушундай эле операция орун алды. Өзбекстандын атайын кызматы Сириядагы бейишти сүйүүчүлөр деп аталган уюмга кошулууну көздөгөн жарандар тобун кармады. Кармалдагандар саны боюнча азырынча так маалымат жок. Жергиликтүү булактар милицияга шилтеп, алар кыргызстандык саналаштарынан көрсөтмө алып турушканын жазып чыкты. Учурда Кыргызстандык коопсуздук комитети бул маалымат текшерип жатканы маалым болду. Бейишти сүйүүчүлөр тобундагылардын басымдуу бөлүгү этникалык өзбектер. Алар жакында Аль-Каида террордук уюмуна кошулганын жарыялашкан. Альфа Телеком компаниясынын мурдагы жетекчилеринин бири Алмазбек Абековдун ден соолугу начарлады. Эске салсак, ал абакта отуруп ачкачылык жарыялаган эле. Анын жактоочусу Икрамидин Айткулов 9 ноябрь күнү кечинде улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагынан 47-түрмө ооруканасына которулганын билдирди. Абеков Мегаком компаниясынын мекемедеги коррупциялык иштери боюнча айыпталып камалган. Ал өзүнүн конституциялык укуктары бузулуп жатканын белгилеп, 3 ноябрда ачкачылык жарыялаган. Эскертсек, Абеков 2012 жылы кармалып, анан үй камагына чыгарылган. Быйыл сентябрда кайра камакка алынды. Бүгүн премьер-министр Темир Сариев дыйкандарды төө бурчак баасын көтөрүүнү талап кылып жаткан таласка жөнөп кетти. Облустун Кара Бура районунда өкмөт башчы жергиликтүү эл менен жолугуп, алардын пикирин угат. Былтыр төө бурчактын 1 килограммы 100 сомго чейин бааланса, быйыл болгону 30-35 сомго өтүп, дыйкандардын эмгеги акталбай калууда. Буга чейин төө бурчак маселеси боюнча аймактарда бир нече ирет митингдер өткөн. Бүгүнкү жолугушууларда өкмөт төө бурчакты Түркияга 60 сомдон сатууну уюштуруу жагын караштырып көрөрүн убадалады. Кыргызстанда быйыл 70 тонна төө бурчак жыйналды. Облуста бир гана Green Agro компаниясы аны бүгүнкү күнгө карата эң жогорку баада 35 сомдон сатып алууда. Эми эл аралык жаңылыктардан Ооганстанда 7 бейпил тургуну муздалды. Өлкөнүн Арганбап районунда экстремисттер 4 эркек, 3 аял жана 1 баланы тирүүлөй муздап кетишти. Пакистанга чектеш аймакта болгон бул окуя үчүн бийлик ислам мамлекети террордук уюмун күнөөлөп жатат. Президент Ашраф Гани Забуль провинциясында каза тапкан 7 хайзар электүүнүн өлүмү боюнча көңүл айтып, бул окуя үчүн согушчандарды айыптады. Соңку 3 күндө Забуль провинциясындагы талиптер менен болгон кагылышта кеминде 50 киши каза тапты. Бишкекте Шыралы Сыдыков атындагы Олимпиадалык резерв республикалык окуу жайда бүгүндөн тарта окуу кайра уланды. Директордун милдетин буга чейин шаардагы мектептердин бирин жетектеп келген Айнура Шакиралиева аткарууда. Эскертсек, 20 октябрда номер 38 мектепте барып тополоң салган деп шектелип аталган окуу жайдын 50-гө жакын окуучусу кармалып, кийин алардын 5-өө 2 айга тергөө абагына камакка алынып, окуянын иликтөө үчүн өкмөттө комиссия түзүлгөн. Сиздер 11 каналын көрүп жатасыздар. Берүүбүздүн кийинки бөлүгүндө АКШ Израилге аскердик колдоосун күчтөйт. Ак үйгө АКШ президенти Обама менен Израиль өкмөт башчысы Биньяминдин жолугушуусу өттү. Түркмөнстанда ири энергетикалык долбоорго кол коюлду. Түркмөнстан, Ооганстан, Пакистан, Индия да газ курулат. Футбол боюнча Кыргыз курамасы Австралияга жөнөп кетти. Эл аралык жаңылыктардан Вашингтондо Израиль жана Палестин конфликтисин жөнгө салуу маселеси боюнча АКШ президенти Обама менен Израиль өкмөт башчысы Биньяминдин жолугушуусу өттү.
Бул Ирандын ядердик программасына карата кайчы пикирден улам Америка-Израиль мамилеси чыңалган бир жылдан берки эки өлкө лидеринин алгачкы жолугушуусу болду. Жолугушуу жыйынтыгында тараптар АКШ менен Израилдин аскердик стратегиялык кызматташтыгын дагы 10 жылдык мөөнөткө узартуу тууралуу сүйлөштү. Бул жөөт мамлекетине АКШ аскердик колдоосун көбөйтөт дегенди билдирет. Коңшулар турмушунан Бердымухамедов жаңы масштабтуу энергетикалык долбоор Түркмөнстан, Ауганстан, Пакистан, Индия газ куруу тууралуу буйрукка кол койду. Газ куруу 2018-жылы ишке кирип, ал аркылуу жылына 33 миллиард кубометр газ өтөт деп күтүлүүдө. Газ Түркмөнстан эре Галкыныш аттуу жергенинен чыгып, жалпы узундугу 1735 километрди түзмөкчү. Долбоор алкагында Түркмөнгаз Индия жана Пакистан менен 30 жылга келишим түздү. Дүйнөлүк допингке каршы агенттик жетекчилиги орус жеңил атлетчилеринин допинг колдонгон деп айыптоодо. 2012-жылы Олимпиада чемпиону Мария Савинова жана Лондон оюндарында коло медаль жеңген Екатерина Поистогованын мындан ары жарыштарга катыштырбоо суралды. Допингке каршы агенттиктин отчетунда Москвадагы лабораторияда 1400 кошулма допинг пробалары жана жок кылынгандыгы билдирет. Ал материалда шарт боюнча башка лабораторияларда кайрадан сыноодон өтүш керек болгон. Кыргызстандын улуттук футбол боюнча курама командасы австралиялыктар менен беттешүү үчүн жөнөп кетти. Алар Австралияга Дубай аркылуу учуп, ал жерден кыргыз футболчулары машыгуу алышты. Футболдук беттешүү 2-ноябрда Канбери шаарында Бишкек убактысы боюнча 15:00 болот. Жарыш 2018-жылы боло турган дүйнөлүк чемпионатка болгон тандоо оюндары алкагында өткөрүлөт. Ушуну менен 11 каналы жаңылыктарын жыйынтыктайт. Кечиңиздер көңүлдүү улансын.